пайгамбардын жана анын үй бүлөсүнүн окуясы. Жер бетинде адамдар көбөйгөн сайын алар ошончолук Кудайдан жүзүн буруп жатышты. Муну көргөндө Кудайдын жүрөгү кайгырды. Бирок ошого карабай Кудай адил Нухту көрдү. Нухтун Шем, Хам, Жапет деген 3 уулу бар эле. Тезирээк агаларым, керектүүлөрдү алып алып үйгө жөнөйлү. Мен түшүнгөн жокмун. Эмнелерди алышыбыз керек? Мен эч кандай тизмекти көргөн жокмун. Ал кандайдыр бир чоң өзгөрүүлүүнү күтүп жатат. Анын иши аяктайын деп эле калды. Кечиргиле мырзалар. Силердин болгон каалоолоруңарды, муктаждыгыңарды канааттандыра ала турган эркектерди жана аялдарды силерге сунуштайм. Бизге кулдардын кереги жок. Буларды жаңы эле алып келдим. Биздин жетекчибиз кырмаган кулдар. Бизге кызык эмес. Ооба, атаңар менен куруп жаткан кемени бүтүргөнгө кулдар керек болот. Атаңар менен куруп жаткан кемени бүтүргөнгө кулдар керек болот. Дегинкиси, Нухка кулдардын кереги жок. Анткени анын күчтүү балдары бар эмеспи? Көңүл бурба. Алар түшүнүшпөйт, ошол үчүн күлүп жатышат. Шем, ал тургай мен да атамды түшүнө албайм. Жапет, биз темир уста менен жолукканча бул жерде калып тур. Макул. Мырза, мен үчүн сенде акча табылат деп ойлойм. Менде акча жок. Ой, бар. Бирок сен үчүн эмес. Менин аялым бар. Кечир. Мага келгендердин баарынын аялдары бар. Мага таян. Атыңды, малдарыңды калтырып, мени ээрчи. Жок, мен андайга барбайм. Бизди жайыбызга кой. Өзүң бил. Мүмкүнчүлүгүңдү колдон чыгардың. Алты уй? Бул тамаша эле болсо экен. Биз дагы толтурган нерсени сатып алышыбыз керек. Ишенип койгула. Бул айылдагы эң эле жакшы мал жана эң эле арзан баа. Атаңар бул аймактагы мыкты малчы. Мен аны мойнума алам. Бирок менин 4 аялым жана 8 балам бар. Алардын 3-өө өткөн жылы төрөлгөн. Эй, эмне? Ай, Жапет, ал кайда? Сага эмне болду? Уйлар жана калган малдар кайда? Тиги аял ал бул жакка келген. Бирок мен аны менен барган жокмун. Анан бирөө артыман башыма бир нерсе менен урду. Анан алар көрүнбөйт. Качып кетишкен окшойт. Алар жакын эле жерде болуш керек. Аларды кууп жетели. Ооба, жакшы болмок. Бирок биздин кылычтарыбыз атка байлануу эмес беле? Кечиргилеш. Аман калганыңа кубан. Алар жөн эле кылыч менен жүрөгүңө матырып кетишмек. Үйгө кур кол кайтат окшойбуз. Ооба, бирок ачка кайтпайбыз. Менде 2-3 тыйын калса керек. Тамакпы? Же суусундукпу? Же суусундук элеби? Биздин тамагыбыз атка чегилүү болчу. Мени кечиргиле. Экөөнү тең. Карасаңар, бул Нухтун уулдары да. Булар дүйнөдөгү эң эле чоң кемени куручулар да. Суранам, мени кечиргилечи. Жетишет, Жапет. Бул сенин күнөөң эмес. Качан булар Айталаада кургак жерге кемени куруп бүтүшкөндөн кийинки архитектуралык иши 500 ат баткыдай кылып аткана, мал сарай курушат болуш керек. Деңиздин жээгине. Анан дүйнөдөгү эң эле бийик мунараны курушат болуш керек. Үңкүрдүн ичине, Кылычыбыз аттар менен жоголгону жакшы болду. Буга ишенүү кыйын. Эгер алар шылдыңдагандын ордуна бизге кошулса, анда аман калышпайт беле. Кудайдын алардын күнөөлүү табиятына каршы төгүлө турган каарын билишсе гана. Анда деле өз кумарларын тандашмак. Атабыз канча жолу аларга айтты. Алар аны угуштубу? Атабыз азыр биздин ортубузда болгондо эмне кылмак? Эй, силер өкөңөр. Эй, Нухтун уулдары, силерге көйгөй керекпи? Жок, болгону силерге белек берели дегенбиз. Кандай белек? Силерге түшүнүк жана билим белек кылалы дегенбиз. Кана, аларга айтып берчи. Мага ишен, Хам, аларга бул керек эмес. Эми айтып көрсөң? Атам аларга айтып берген, бирок аны шылдыңдашкан. Мени деле шылдыңдашат го. Шем, аларга айтып бер. Атабыз деле кайра кайталап айтмак. Ким билет? Балким алар бүгүн угуп калышат. Менин окуяма кулак салгылачы. Бул менин атамдын окуясы. Ага көңүл коюп уксаңар, бул анын жана силердин окуяңар. Силер билесиңер, адам ата менен обо энеден тартып, адамдардын күнөөсү канчалык оор болуп келгенин билсеңер керек. Адам ата менен обо эне Кудайдын осуятына баш ийбей чоң күнөө кылышкан. Бирок андан кийин ар бир адам Кудайдан өз эрки менен баш тартып келе жатат. Эми ар бирибиз өзүбүз чечишибиз керек. Кудайдын жолу менен жүрөбүзбү же өз жолубузду тандайбызбы?
Адам ата менен обо эненин уулдарынын чечимин эстейличи. Абыл Кудайга кызганчаактык менен кызмат кылган. Ал эми Кабыл жалгыз өзүнө кызганчаактык менен кызмат кылган. Биз баарыбыз эми өзүбүз чечебиз. Кудай силердин чечимиңерди көрүп турат. Ал силердин ишиңерди көрүп турат. Качан адамдар Кудайдан баш тартып кетишкенде, баласына жүрөгү ооруган ата сыяктуу Кудайдын жүрөгү ооруган. Ошондо Кудай мындай деген: Менин алдымда ар бир жандын күнү бүттү. Мен аларды жер бетинен жок кылам. Нухтун уулу, бизге айтчы. Сен Кудайдын оюн кайдан билесиң? Анткени мен силер айткандай Нухтун уулумун. Силер менин атамды билесиңер. Ал кемчиликсиз, адамдарды сыйлайт, Кудайдан коркот. Жана ал адил адам. Албетте, ал жеткилең эмес. Бирок ал туруктуулук менен биздин жаратканга кызмат кылат. Аны Кудай дагы көрүп турган. Ошондуктан ал ага мындай деген: Менин алдымда ар бир жандын күнү бүттү. Анткени жер бети алардын жаман иштерине толуп кетти. Мен аларды жер бетинен жок кылам. Сен өзүңө гофер жыгачынан туюк кеме жаса, кеменин ичин бөлүктөргө бөлүп, ичи тышын чайыр менен капта. Аны мындайча курушуң керек. Ал кеменин узундугу 300 чаканак, туурасы 50 чаканак, ал эми бийиктиги 30 чаканак болсун. Ичин 3 кабат кылып кур деди. Кудай топон суу менен жок кылып жаткан учурда биз кеменин ичинде болобузбу? Биздин үй бүлөбүзгө бул кеме чоңдук кылбайбы? Мен сага жаныбарлар тууралуу айтпай калган турбайымбы? Жаныбарлар? Бардык жаныбарлардан эркек ургачы чыгылып, түгөйлөп киргиз деди. Нух, бул акылга сыйбагандай угулуп жатат. Бирок ошого карабай мен сага ишенем. Сен абдан акылдуу адамсың. Кээ бирде жаңылышасың, бирок өтө чынчылсың. Кудай сени менен чын эле сүйлөштүбү? Бул дүйнөдө дагы башка ким анын үнүн уга алат эле? Ошентип Нух Кудай айткандай кылды. Башталышы жакшы. Туура айтасың. Кой мен ишимди улантайын. Күндөр айга алмашты. Айлар болсо жылга. Нух, бул эмне тапчы? Акыры сага жардамдаша турган жардамчың болот экен да. Кымбаты, мен сага айтпадым беле. Биз киши жалдабайбыз, жана кулдарды сатып албайбыз. Мен аны айткан жокмун. Түшүнгөн жокмун. Биз балалуу болобузбу? Ооба, Нух, ооба. Ошентип мен анан инилерим төрөлүштү. Биз тилибиз чыкканда эле атабыздын чакырыгы тууралуу билдик. Анда биз көп нерсени түшүнчү эмеспиз. Биз бутубуз басканда эле ага жардам бере баштадык. Бирок биз эгер Кудай атабызга үй бүлөбүз аман калыш үчүн кеме кур десе, анда биз колдон келген жардамыбызды беребиз деп чечтик. Биз инилерим менен атамды жана анын чакырыгын баалаган аялдарга үйлөндүк. Бир үй бүлө катары бүт ишти чогуу кылдык. Үй бүлө? Ийгиликсиз үй бүлөбү? Силердин аялдарыңар эч жерден жарыган эркекти таба албаган аялдар. Силер аларды атаңардын жомогун айтып, коркутуп алып алгансыңар. Биздин аялдарыбыз чын жүрөктөн иштешет жана кубаныч менен биз менен кемеге киришет. Мага турмушка чык, болбосо өрө учурган топон сууда өлөсүң. Атасы кандай болсо, уулдар деле ошондой. Силер өмүрүңөрдү куру бекер өткөргөндөрсүңөр. Нухтун уулдары. Биз деледечи. Бирок биз сулуу аялдарга, күчтүү ичимдиктерге жана көңүлдүү убакыт өткөргөнгө коротконбуз. Мени кечир. Сага буларга айт деп эле койсом болмок экен. Эч нерсе эмес, Жапет. Бул акылсыз зөөкүр адамдар. Алар түшүнгүлөр да келишпейт. Үйгө баралы. Сен айыбыңды жуугуң келсе, аялыңды шорпо жаса деп айт. Ал абдан даамдуу тамак жасайт эмеспи? Шем,
силердин буюмдарыңар кайда? Чаламандын чак түшүндө бизди тоноп кетишти. Биз силер менен барсак болмок. Ал шаарда абдан кооптуу экен. Бизди тоноп эле кеткен айыр болду, өлтүрүп салбай. Эч жериң ооруган жокпу? Абдан начар эле болду. Ал шаардын эли топонсугу тууралуу көп жолу эле эскертүүнү угушкан. Бирок дагы деле түшүнгүлөрү да, уккулары да келбейт. Ал эми алардын ишин айтпай эле коеюн. Апа, биз малдарды жоготтук. Жана атам айткан нерселерди ала албай калдык. Силерди аман эсен көргөнүмө кубанычтамын. Биздин түндүк жагыбыздагы айылга барбаганыңарга кубангыла. Башка ууру ал айылга кол салыптыр. Мен силер үчүн абдан тынчсыздандым. Атам үстүндө жүрөт. Барып жардам берип койсоңор жакшы болмок. Ата, биз эмне кылып жардам берели? Жардамбы? Мага силердин жардамыңар кереги жок. Ооба, кереги жок. Керек эмеспи? Биз бүттүк. Биз баарын бүттүк. Кудай Нухка кеме кур жана анын ичин ар түрдүү азыктарга толтур деп айтканына 120 жыл өттү. Качан кеме куруп бүткөндө Кудай кайра Нухка сүйлөдү. Куруп бүтпөйбүз го деп ойлогом. Бүт өмүрүбүз өттү го. Ой, ишене албай жатам. Бүгүн менин түшүмө кайра балта кирет го. Болду, токтоткула. Нух, мен сени сууга жөнөтпөдүм беле. Кана суу? Суу гана дейсиңби? Ай, суу болот. Мен кайра Кудайдын үнүн уктум. Ал мага силерди алып, кемеге кир деди. Биз таза жаныбарлардын түрүнөн эркек ургачысы кылып 7ден алышыбыз керек. Ал эми таза эмес жаныбардан 2ден ургачысы эркеги кылып. Жер бетиндеги бүт жаныбардын түрүн сактап калышыбыз керек экен. 7 күндөн кийин ал жерге жамгыр жиберет. Ал 40 күн 40 түн тынбай жаайт. Жана ал жер жүзүндөгү өзү жараткан баардык тирүү жанды жок кылам деп айтты. Бул жаныбарлардын баарын кантип кармайбыз? 7 күн. 7 күн? Болом ишине киргиле макоо койлор. О туугандар, биздин койлорубуз бизди укпай жатса, бул малдын баарын Кудай бизди кантип айдап киришибизди каалап жатат. Биздин койлор менен буга чейин көйгөй болгон эмес. Карасаңар, алардын 7 азыр эле ишине кирип кетишти. Биз аларды айдап кирген жокпуз. Аларды кандайдыр бир күч жетелеп кирди. Муну менен баары бүткөн жок. Бул жаныбарларга мүнөздүү эмес көрүнүш го? Менимче маңызы ушунда. Буга чейин 6 күн. Анан бүгүн дагы толтура эл жаныбарларды көрүш үчүн чогулушту. Эми алар кантип шектенишет? Оолум, алар өздөрү чечишти. Мурун эле ишенбейбиз деп чечишкен. Дагы деле ошол ойлорунан кайтышкан жок. Мен муну түшүнө албайм. Кудай бул жаныбарларды алып келди. Ал бул дүйнөнү жараткан кудурети күчтүү Кудай го. Эмнеге бизге кемени жасап берип койгон жок? Мен да бул тууралуу көп жыл ойлогом болдум. Жаныбарларды карагалачы. Анткени аларды Кудайдын кудуреттүү колу алып келип жатат. Бирок бизде эмес. Кудай мага кеме куруп, өз үй бүлөңдү алып кир деди. Ал мага көрсөтмөлөрдү берди. Аны менен кошо тандоо эркиндигин да берди. Жүрүгүлө уктайлы. Биз эс алышыбыз керек. Эртең биз ушунча жылдар бою күткөн күн келет. Демек Кудай атам туура чечим чыгарарын билип туруп, аны тандадыбы? Баарын билем деп айтпай эле коеюн. Болгону биз дагы өз чечимибизди чыгардык. Бүгүн болсо туура чечим экенине көзүм жетип турат. Баары Кудай айткандай болуп чыкты. Анан 7-чи күнү. Сыртта башка жаныбар калган жок. Биздин кемеде канча миң жаныбар бар? 20га жеткенде эле санакты токтотком. 20 миңби? Жок. Жөн эле 20. Ошондо эле мен санагандын кажети жок экенин билгем. Аларды карасаңар, Дагы деле ишенбей турушабы? бүгүн акыркы күн. Кеменин эшиги дагы деле ачык турат. Келеси олор, ойлонуп көрсөңөр, кандай сасыкта эми жашайсыңар. 5 мүнөттө эле ичине кирсем, чампанын жытынан укмуш эле болуп чыгам го. Анан бир дагы жан мага жолбой калат деп кепилдик берем. Анда жок дегенде сен актана аласың. Ооба да,
Булардын сөзү боюнча жакында силердин сасык жытыңарды жууп кетире турган толтура суу болот. Эми башталды окшойт. Башталды. Алар шылыңдап жатышты эле. Эми жакында күнөөнүн начар жыты жер бетинен жуулуп кетет. Туурабы? Ошентип топон суу башталды. Ичине кирели, тезирээк. Анан Кудай эшикти жапты. Эмне? Бул мүмкүн эмес. Жок. Нух бул тууралуу айткан. Ал адил адам экенин жана ага ишенсе боло турганын билчү элек го. Ал эми бул жолу эмнеге ага ишенбей койдук экен? Биз тоого чыгалы. Ал жардам бербейт. Бардыгы Нух жана анын балдары айткандай болуп жатат. Дагы уланат. Жер бетиндеги бардык күнөөкөр адам өлөт дешпеди беле? Баарыбызга кайгы. Эмнеге аны укпай койдук экен? Бизби? Оозуңду жап. Токтот деп жатам. Кеменин эшиги ачык турганда биз туура чечим чыгара алмакпыз. Эми баары бүттү. Мен сага токтот деп жатам. Алар биздин атабызга окшоп, Кудайдын үнүн угушканда ишенишет беле? Алар Кудайдын эскертүүсүн атабыз аркылуу угуп, Кудайды анын жашоосунан көрүшкөн. Мен муну карап тура албайм. Аябай катуу жаап жатат. Жамгыр чакалап төгүп жаткандай. Эшикте эмне болуп жатат? Асмандан жамгыр төгүп, жерди каптап жатат. Бул өкүнүчтүү. Канча күн өттү, Жапет? 22 күн өттү. 3 күн мурун мен бактын башын көрдүм. Ал тоонун чокусундагы баг окшойт. Эми айлана сууга толду. Кайда карабас суу. Биз бул кемеден чыкканда кандай кыйын болорун кимдир бирөөңөр ойлонуп көрдүңөр беле? Буга чейин деле оңой болгон эмес. Бирок эми биз кайра кеме курбайбыз. Анан кошуна оорудан жана айылдардан каардуу, шылдың сөздөр айтылбайт. Жаныбарлар абдан тынч болгонуна таң калып жатам. Мен биз киргизген жети койдун ортосунда арстандын уктап жатканын көрдүм. Арстан менен кой бир жерде. Тынч, силер муну угуп атасыңарбы? Мен эч нерсе укпай элемин. Ооба да. 40 күндөн кийин жамгыр токтоду. Анан 150 күндөн кийин Биз бул кемеде дагы бир жылга калып калышыбыз мүмкүн. Балким ошол үчүн Кудай бизге көп жаныбарларды берген чыгар. Жеш үчүнбү? Мен билем, сен көптөн бери эле бул чоң, түстүү куштарды карап жатасың. Суранам, жырткыч болбочу? Мен жөн эле мүмкүн дедим, хам. Мен жаныбарларды айткан жокмун. Болгону биздин саякатыбыз, биз ойлогондон алда канча узакка созулары тууралуу айтып жатам. Ал ансыз деле узакка созулуп кетти окшойт. Биз тамагы жок калбайбыз. Бизге канча тамак керек экенин биз санап, даярданганыбыз үчүн эмес, ал эми Кудай баарын эсептегени үчүн. Бир туугандарым, бул кемеде үй бүлө куруу идеясы мага анча жаккан жок. Биз ошондойго жетебиз деп ойлойсуңарбы? Менин аялым бул нерсеге такыр макул болбойт. Биз жашообузда билген иш эле кеме куруу болчу да. Силер деле буга макул болосуңар го дейм. Биз көп жыл кеме курдук, көп эмгектендик. Туура айтамбы? Бул эмне? Ой! кеме бир жерде 100 күн тургандан кийин Нух карганы кое берди. Ата, эмнеге андай кылдың? Жогорудан карап, карга өзүнө конгонго жер табышы керек. Эгер андай болбосо, анда суу дагы деле тартыла элек. Жок, мен аны айткан жокмун. Сен эмнеге бир эле карганы кое бердиң? Бизде каргадан экөө эле да. Бирөө менен бир нерсе болсочу. Туура. Жакшы ой. Ойлонуп көрүш керек экен. Балким кийинкисинде мен көгүчкөндү кое берем. Алардан бизде жетеби эле. Бирок карга учуп кетип, кайра кайрылып келип жатты. Бир жумадан кийин Менимче бул пайдасыз. Өткөн жумада сен карганы кое бергенсиң, бирок ал эч нерсе тапкан жок. Ооба,
Бирок мага кызык болуп жатат. Сыртта эмне болуп жатканы кызык. Бирок эшикти ачкандан кооптонуп жатам. Бир аптадан кийин Ата, эмне убакыт келди деп ойлойсуңбу? Жакында ал күн келет. Мен муну билем. Карагыла. Ал кайтып келе жатат. Ооба, ата, туура айтасың. Кара. Ал бир нерсени тиштеп алыптыр. Анжер жалбырагы. Анжер жалбырагы. Нух дагы бир жума күтүп, анан Мен бул көгүшкөн бүгүн кайра келбейт деп ойлоп жатам. Чымчык өзүнө эс алганга кургак жер тапты. Мен муну билем. Менимче, бизге жана жаныбарларга кургак жер табылганча көпкө күтөбүз го дейм. Бирок ата, канча күткөн күндө деле кемени кургандай узак убакыт болбойт да. Туура айтамбы? Теңир кеменин эшигин жапкан күндөн 376 күн өткөндөн кийин Менимче убакыт келди уулум. Бүгүн биз үчүн жер даяр бекен. Билип көрөлү. мен кургактыкка чыкканга даярмын. О, Нух, карачы. Жердин бети кургак экен. Анан Кудай мындай деди: Кемеден сен, аялың, уулдарың, келиндериң баарыңар чыккыла. Сыртка сени менен аман калган баардык тирүү жандыкты чыгар, канаттуу куштарды, жан-жаныбарлардын баарын чыгар. Алар тукумдап, жерге тарап, жерди толтурушsun. Уулдарым, бирден таза малдан алып келгиле. Эмнеге ата? Аларды биздин Кудайыбызга курмандыкка алып келебиз. Эми болсо, от. Ата, мына көгүшкөн. Тукумдап көбөйгүлө, жерге толгула. Жер бетиндеги айванаттар, асмандагы канаттуулар, деңиздеги балыктар, жер бетинде кыбыр эткендин баары силерден коркуп титиреп турушсун. Аларды силерге бердим. Кыбыр эткен тирүү жандын баардыгы силерге азык болсун. Өсүмдүктү бергенимдей эле силерге булардын баардыгын берип жатам. Мен силердин жаныңар үчүн жазалайм. Адамдын канын төккөн мал болсо да, адам болсо да, бир тууганы болсо да, анын жазасын берем. Ким адамдын канын төксө, анын каны да адамдын колу менен төгүлөт. Анткени адам Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган. Силер болсо тукумдагыла, жер бетине тарагыла, көбөйгүлө. Булут бетине көк желе тартам. Бул мени менен жердин ортосундагы келишимдин белгиси. Мен жер бетине булут каптатканда, булут бетинде көк желе пайда болот. Ошондо силер менен баардык тирүү жандыктар менен түзгөн өзүмдүн келишимимди эстейм. Мындан ары баардык тирүү жандыктарды кырган топон суу болбойт. Көк желе пайда болгондо аны көрүп жер бетиндеги баардык тирүү жандыктар менен түзгөн өзүмдүн түбөлүк келишимимди эстейм. Нух жана анын үй бүлөсү ишке киришишти. Алар жерди иштетишти. Жашай турган үй салышты. Мал багышты. Алар жаңы жашоо башташты. 2 күндө даяр боло турган такыр башка нерсени курган сонун турбайбы? Бир туугандар. Узундугу 15 метр болгон токойдо тырмышып чыкпаган нерсени курган чындап жакшы экен. Бирок ойлоп көрсөң, биз бул чатырды так ошондогудай эле кургак калыш үчүн куруп жатабыз да. Анан Нух
жүзүмзар отургузду. Шарап ичип ал мас болуп калды. Жакшы. Жагымдуу. Ата, апам сенден сурап жатат. Ой, ата. Бул куштар ушул жерде калышат го деп ойлогом. Алар абдан даамдуу сезилишкен. Бирок алар башка жаныбарлар менен кетип калышты. Хам, эмне болду? Эмне болгонун атаңардан сурагыла. Ал отургузган жүзүмзар көп түшүн берди. Анан биздин атабыз ичип алып мас болуп калды. Эми ал өз чатырында аш жылаңач жатат. Ишенбесеңер өзүңөр барып көргүлө. Адам ата менен обойуне күнөө кетиришкенде да алгач эле эмнеге жылаңач экенин билип калышты деген ой мага жай бербей жатат. Бирок атабыз өзүнүн замандаштарынын ичинен жалгыз адил адам болчу да. Адамзатын жамандыктан жана күнөөдөн сакташ үчүн жалгыз тандалып алынган адам. Көптөгөн күнөөкөрлөр өлүштү, бирок күнөө өлгөн жок. Биз баарыбыз тирүүбүз. Аны караба, Жапет. Анын уятын көрбөй эле кой. Эмне болду? Эмне болуп кетти? Мен эмне үчүн Шемдин чапанын жамынып алгам? Нух, сен мас болуп калдың. Сен аш жылаңач болуп уктап калыптырсың. Сенин уулдарың көрүп калышмак. Хам сенин жылаңач этиңди көрүп жийиркенип кетип калыптыр. Бирок берки өкө келип сени жабышты. Хам? Ал мени жылаңач калтырган үчүн ага каргыш дейсин. Хам төмөндөрдүн төмөнү болсун. Кудай эки уулумду көтөрсүн. Нух, хам сага шарап берген жок. Ал сага куюп берип, сен эсиңен таңгыча кыйнап ичирген жок. Анан дагы хам сени чечиндирген жок. Биз ушунчанын баарынан өткөндөн кийин мен жана менин уулум туура эмес чечим чыгардык. Нухтун үй бүлөсү чоңойду. Анын уулдарынын да балдары көбөйдү. Ата, мен уулду болдум. Аны арамдап атайлы. Келиниң жакшы эле, аялдар аны карап жатышат. Сен биринчи небереңди көрсөң экен дедим. Арам. Күнөөкөр тукум жок болду. Бирок күнөө, биздин күнөө кала берди. Бизде Кудайдын эми жерди топон суу менен жок кылбайм деген убадасы бар. Кызык. Күнөөдөн тазалаш үчүн келечектеги муун менен Кудай кандай келишим түзөт болду экен. Ыйык жазууда жазылгандай, топон суудан кийин так ушул адамдар аркылуу дүйнө жүзүнө бардык элдер тараган.